Балыкчы шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу жана социалдык объекттерди куруу максатында республикалык бюджеттен бөлүнгөн 300 миллион сомдун алкагында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири заманбап арт-галерея жана IT китепкананын курулушу. Бул жер өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул 90-жылдарда Союз тарагандан бери кароосуз калып калган болчу. Биздин өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен ушул 3 объекти мамлекетке өткөн. Ошол бала бакча, экинчиси ушул китепкана музей. Ушул китепкана музей азыр салынышы болуп атат. Бул нолдон баштап аягына чейин салынып бүтөт да. Мунун китепкана менен музейдин максаты ушу Балыкчы шаарыбыздагы жалпы китепканалардын баарын бириктирип, оптимизациянын негизинде ушул жерге бир китепкана кылабыз да. Анан бир 18 квартира бошой турган болсо, ошо китепканалар турган жерде. Ал 18 квартираны биз врачтарга кызматтык үй катары беребиз. Анан мунун ичинде дагы музей камтылган, Кудай буйрса. Андан сырткары бул жерге сүрөтчүлөр, биздин Балыкчы шаарыбыздын прессасы бар, ошолорду да камтыганбыз. Ошолор жалпысынан ушул жерге киришет да. Учурда долбоорду ишке ашыруу кызуу жүрүп жатат. Эски имарат толугу менен бузулуп, жаңы имараттын фундаменти коюлду. Учурда курулуштун 30% аткарылып, негизги иштер уланууда. Бул заманбап жайды куруу иштерин Алинур курулуш компаниясы жүргүзүүдө. Былтыркы жылы декабрь айында Балыкчы шаарынын башкармалыгы, муниципалдык башкармалыгы тарабынан тендер өткөзүлгөн. 2 кабаттуу арт-галерея жана китепкананы салуу боюнча комиссиялар тарабынан биздин компания Алинур строй компаниясы 86 миллион 900 миң сом суммасындагы каражат менен утуп алган. Бул каражаттарды мамлекеттик каржылоо тарабынан каржыланып жатат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай кызуу иштер жүрүп жатат. Котловандары казылып бүткөн, арматураларды токуу жана опаловкаларды орнотуу, бетон куюу иштери жүрүп жатат. Андан тышкары балдардын иш орду менен жакшы камсыздануулу, кышкы курулушка сапаттуу даярдыктар көрүлгөн. Ысык тамак менен камсыздануулар дагы болгон. Декабрь айында баштаганбыз. Кудай буйрса 25-жылдын май айында сапаттуу куруп бүтөбүз деген аракеттерди көрүп жатабыз. Долбоор шаар тургундарына бир катар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, маданияттуу өнүктүрүү, жаштарга билим берүү жана инновациялык борборду түзүү максатында ишке ашырылууда. Курулуш иштери жай айларынын башы менен аяктары маалымдалды.